Ва инни халакту ибади хунафа. Аллах Таала пайгамбарыбыз хадисинде улай айтат, Аллах Таала мен чындыгында мен пенделердин бардыгын хунафа. Хунафа деген сөз таза, мусулман, туура жолдо кылып жаратканмын дейт. Аллах Таала ар бир мусулманды туура кылып жараткан. Туура жолдо болот, жүрөгүнө туура ишеничти, Кудайга болгон ишенич салып жараткан. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар бир ымыркай төрөлгөндө мусулман фитратта таза болуп төрөлөт. Кудайга болгон туура ишенич болуп төрөлөт. Жаратканды таанып төрөлөт, болгону кийин анын ата энеси дейт. Же болбосо ата энеси болбосо туугандары, жакындары. Же болбосо достор же башкалар негизи ата эне. Же ал экөөнүн жөөткө айландырып коет деген. Тарбия берип ошондой адамдар болсо, ошол тарбияны берет деген. Ал же болбосо экөөнү христиан кылып тарбия, экөөсү христиан деген тарбияны берип, христиан кылып чыгарат деген. Же болбосо отко сыйынган мажуси кылып чыгарат. Аллах Таала ар бир адамды мусулман кылып жараткан деген. Ушул нерседен биз билебиз, демек Аллах Таала ар бир адам жаратканда жүрөгүндө Кудай жалгыз деген нерсе бар болчу. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат, адамдын бир кезде белинден кыяматка чейин келе турган урпактарын алды дейт Аллах Таала. Алып туруп өздөрүнө каршы өздөрүн күбө кылды деген. Аласту би роббикум, силердин роббиңер эмесминби? Эй рухтар, эй адамдар, силердин жаратканыңар мен эмеспи дегенде бардыгы бала, ой Алла сенсиң дегенде. Аллах Таала ошонун баардыгын күбө кылдым силерге. Кыяматта ошол сөзүңөрдөн кайтып кетпешиңер үчүн, эртең мойнуңарга албай койбошуңар үчүн Адам алейхисаламдын белинен Аллах Таала рухтар чыгарып айтып койгон. Бирок ал нерсе менен жетиштүү болгон жок. Аллах Таала пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлар китептерди алып келди. Ошол нерсе менен Аллах Таала хужат тургузду. Куллухум ва иннахум ататхум шаятин фашталатхум ан динихим. Кийин адамдардын баардыгын мен иманда, туура жолдо жараткандан кийин шайтандар аларга келди дейт. Шайтандар аларга келип, аларды туура жолдон буруп кетти башка жактарга дейт. Урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала айтат: "Ва харрамат алейхим ма ахлалту лахум." Жана ошондой эле мен аларга адал кылып берген нерсени шайтандар келип аларга арам кылып берди. Ва амаратум ан юшрику би ма ла муназзил бихи султана. Эч бир далили жок эле мага башка нерселер шерик кошконду үйрөттү шайтан, аларга шерик коштурду деди. Ушул жерден урматтуу мусулман туугандар бир маселе. Демек адамдын дүйнөдөгү эң биринчи душманы шайтандар, шайтан дейт. Аллах Таала Адам алейхисалам жаратты, периштерге барып сажда кыла, баш ийгиле, сый көрсөткүлө деди. Шайтан Аллах Таала оттон жаратты эле. Адамды Аллах Таала топурактан лайдан жаратты эле. Шайтан ошол учурда көрүп, кантип күчтүү нерсе, күчсүз, алсыз нерсеге баш иймек эле, сажда кылмак эле, баш ийилип ошол нерсени сыйламак эле деп текеберленди. Ошол күндөн тарта Аллах Таала шайтанды өзүнүн рахматына кууп жиберди. Мына ушул күндөн баштап шайтан адамдын биринчи номер один душманы болуп калды. Кыяматка чейин келе турган душман. Урматтуу мусулман туугандар, бүгүн кээ бир адамдар бири-бирине душман болуп калышы мүмкүн. Жаңжалдашып кетет, касташып кетет, урушуп кетет. Кээ бир улуттар, кээ бир мамлекеттер душман болуп калышы мүмкүн. Бирок саналуу жылдардан кийин, саналуу убакыттан кийин душмандык кетет. Кайрадан достук пайда болот. Ортодо мамиле болот, аласа береси болот, башка нерселер болот, душмандык кетип калат. Бирок бир душмандык бар экен, кыяматка чейин түбөлүк болгон душмандык. Эч качан бизден кетпейт. Ал шайтандын адам менен болгон душмандыгы. Шайтан, урматтуу мусулман туугандар, ушундай душман, эч качан уктабай турган душман. Душманың уктап калат бир учурда, чарчайт. Сага кастык кылып, душмандык кылып, зыян бергизи келет, бирок уктайт. Мамлекеттердин ичинде кастык чыгып кеткен болсо дагы өзүнүн убактысы менен болот. Уруша турган учуру болот, эс ала турган учуру болот, тамактана турган учуру болот, бири-бирин сыйлай турган учурлар болот. Бирок шайтан ушундай нерсе экен. Ал эч качан уктабайт, күтпөй турган учур экен. Шайтан, урматтуу мусулман туугандар, ушундай душман чоңду дагы, жашты дагы аябай турган душман экен. Чоңго дагы кол салат, жашына дагы кол салат. Эркекке дагы кол салат, аялына дагы кол салат. Тир жүзүнө дагы кол салып аракет кылат. Баарын адамдарды адаштырган аракетин кылат. Өзү менен бирге түбөлүк бактысыздыкка алып кеткен аракетин көрөт. Демек, урматтуу мусулман туугандар, Аллах Таала азыр айткандай, адамдар менен баардыгын иманда, мусулман, жашнакай кылып жаратып койдум эле дейт. Бирок кийин келип шайтандар аларды буруп азыр алып кетип калды. Бирөөсү мусулман болду, бирөөсү мусулман күнөөкөр болду, бирөөсү имансыз болду, бирөөсү дагы башка нерсе болду. Бирөөсү жаратканды тааныды, берген нерселерин билди, жеди, ичти, Кудайдын бар экенин билди, бирок шайтандын азыркын ээрчип кетти, таанып кетти дейт. Андыктан, урматтуу мусулман туугандар, адам баласынын эң биринчи душманы жана айткандай шайтан экен.
ошол душмандан этият болгону, дүйнөдөн кеткенге чейин ошондон карманган аракетин кылыш керек. Себеби урматтуу мусулман туугандар, шайтанга Аллахтын каргышы болсун. Адамдын акыркы демине чейин азырган аракетин кылат да. Тирүүңдү азгырат, жаның чыгайын деп атканда да келип азгырат. Эптеп сени тозокко кылып алып кеткен аракетин кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабарларында келет. Адам жан берер маалда келгенде, кыйынчылык болгон учурда, жаны чыгайын деген учурда өлүм мастыгы деген нерсе бар. Адам өлгөндө бир аз кыйналат өлүм учурунда. Суусайт дейт. Кыйынчылык болот. Ошондо шайтан келет. Келип, эй паланча түкүнчө, каалайсың мен сага суу берейин, болгон Аллага капыр бол, мага ишен дейт. Шайтан демек урматтуу мусулман бизди акыркы мүнөткө чейин алып кеткен аракетин көрөт экен. Ошол шайтандан коргоон жолдорун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп берди. Аллах Таала үйрөтүп берди. Кийинки алымдар көрсөтүп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң эле биринчиси. Күндөрүн менен эки адам карап турса, пайгамбарыбыз эки адам бири-бири менен жаңжалдашып кетти. Бирөө сөктү, экинчиси сөктү, тилдешип, чырдашып кетти. Анан экинчисинин баягы адамдардын ачуусу келди. Ачуусу келгенде өңү кызарды, көзү кызарды, күрөө тамырлары бир шишип кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен чындыгында азыр бир сөз билем, эгер ошол сөздү ушул айтканда ачуусу бир аз басаңдайт, түшөт" dedi. Ал аузу биллахи минеш шайтанир раджим деген сөз болчу. Аллах Таала Куранда айтат: "Эгер сени келип шайтан азырган болсо, анда фастаиз билла, Аллахтан корго сурагын" деген. Эң эле биринчи нерсе Аллахтан корго суроо. Экинчиси урматтуу мусулман туугандар, ыйманда жүрүү, ыйман иштери менен бекем болуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Байтул Хариб дейт. Кароосуз калган үй, кулап калган үйгө шайтан келет деген. Кайсы бир үйдө Куран окулбаса, ошол жерге шайтан кирет деген. Демек кайсы бир жүрөктө Курандын орду болбосо, шайтандын орду болуп калат. Кайсы бир жүрөктө Куранга болгон ишенич, бекемдик болбосо, шайтанга болгон ишенич болуп калат. Кайсы бир жүрөктө Алла менен болгон мамиле бекем болбосо, демек башка бирөө менен мамилеси бекемделип калат экен. Андыктан эң биринчи адам жүрөгүн, өзүн, динин бекем карманган аракетин көрүш керек. Ошондо шайтан келип зыян бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир учурларды баяндап берген. Эртең менен айтылып аткан өзүнчө бир дуалары бар, зикирлер, кечки учурда айтылган, ажатканага киргенде, тамак жегенде, үйгө киргенде ар биринде шайтандан алыс болуш үчүн пайгамбар мусулмандын коргоонун баардыгын баяндап берген. Эгер урматтуу мусулман туугандар, кайсы бир адамдын ыйманы ушундай болуп өсүп бекем болгон болсо, динин бекем карманган болсо, жаратканын бекем тааныган болсо, шайтан аны менен келип зыян бермек түгүл, артынан жүрө албай калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Умардын артынан Умар баскан жолдон шайтан баспайт деген. Умарды келип азгырат деген жок пайгамбарыбыз. Умарды азгыра албайт деп да айткан жок да. Умар баскан жолдон шайтан баса албайт dedi. Себеби Умардын ушунчалык ыйманы тоодой өстү эле. Умардын акыйкат тилинен чыгып турат болчу, чаңдай болду. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, шайтан бардык адамдарды азгырат. Ошол азгырыктан сактануунун жолун Аллах Таала бизге тапшырды. Ал жараткандын колдоосу менен болот экен, иншалла.